Мынакей бул роликти көрөсүңөр. Көз ачыктар эмнени пайдаланып атат? Колуна камчы кармап алат, теспе кармап алат, сүрөттү кармап алат, таштарды кармап алат. Акыркы күндөрү алар ыкманы, тамырды кармаганды пайдаланышып атат. Мына азыркы роликте келип, Кучаланы бизге сунуш кылып келген аял тамыр кармайм дегенден мен тамыр карматып атайын, айтып берчи дедим оорумду. Мына ошол жерден 3 калпты айтты. 3 калп. Мен бүгүн мынакей ооз ачкан ятам, орозо кармам, ашказаным таптаза, мен ашказаным эч убакта арстанган эмесмин. Ашказаның ооруйт деди. Простатит деген простатага жакын деле анализ тапшыргам, эң сонун абалда. Мен бүгүн упражнение жасаганда керек болсо, мен тренер болуп атам. Мен балдарым упражнение жасаганда меникинин жасаганда жаза албайт, мен муунум ооруйт деген калпты айтып атат. Бул дагы 3-чү калп. Эми мен айтарым, силер бир ушундай шарлатандарга барып алып, ушинтип айтса, оору болуп каласыңар. Башың ооруйт десе, ойлонуп бери оору болуп каласың. Муун десе, бүттү. Мен айтып атам дагы да ушундай методдорго ишенбегиле. Эмне дегенде, тамыр кармаган илим бар, жок эмес. Ал болгон Кытайда бир жүрүп атат дегенде, бир кытайлыктар дагы бүгүн илимден алыстап кеткен. Тамыр кармаганда 3 гана нерсени, 2 основной, тахикардия, брадикардия дейт. Анандын бир бул жүрөктүн күчүн дагы ушундан билсе болот, кандай күчү менен. Андан чыккан менмин деген кан тамырчы, менмин деген профессор, жүрөктүн доктору дагы керек болсо давленияны тонометр менен билет. Бул лаборатория болуп алган тааптарды кандай деп ойлойсуңар? Бул калп айтканым мына бүгүн мен далилдедим. Ишенбегиле эч кимге. Катуураак айтасың. Башың таза, өкпөң таза, жүрөгүң таза экен, айта бер. Таза, токтом, бөлөң көтөрүлөт. Ашказаным бен болот экен, ашказаным. Эмне болот экен? Бен болот экен. Ашказаным санасыны бар. Катуураак айтып өтүң, сен. Простатиттен муундарыңыз кармайт экен. Муундар эмне болуп калат? Бутуңуздун муундары. Ооруйт да, отурганда ооруйт. Ошол простатиттен бери атат. Позвоночниктен. Позвоночниктен эмне бар экен? Ушул уюп ооруйт да, белге берет, анан эме. Бул простатиттен кемарыңыз жок экен, бирок ушул шамалдаш болгон экен, белден уу жактан. Так, мени, значит, диагнозду ашказанында жел бар экен дедиңиз, же ашказаным бусоо экен дедиңиз, И простатит, и муунум ооруйт дедиңиз, Бул калп. Калп, мен простатитим жок, мен простатитти дарылайм. Түшүнүп атасызбы? 60 толуна балалуу болчу, мына жакында эле балалуу болдум, 2 балалуу. Эми карап туруңуз, ашказаныңызда жел, мен азыр орозо кармабын, түндө даже тамак жеген жокмун, ашказанымда эчтеке жок. Мен ашказаным эң сонун. Мен 4-чү күнү, 1-чү күнү, бир жомада 2 жолу орозо кармайм. Ашказанымдан эч даттанбайм. Ашказанымда эч кандай оору жок. Мен тазалап турам жумасайм. Сиздики калпларды. Мына мен сизге Аллахтын исми менен касам ичип айтып атам, сиздики калп ушунун бар. Кантип билдиңиз ушунун бар? Тамактан билмек, кантип билмек? Кантип? Мен деле орозосун менен айтып атам, мен андайын атам. Туура эмес. Сиздики туура эмес, токтотула. Бул тамыр каруу илим, илгертен бар болчу Кытайда бар эле, Кытайда да өчкөн бул илим. Бүгүн бул илим жок. Калп айтып турат, сизге шуурап бирдеке айтып атат кулагыңыз. Токтотуңуз мындайыңыз. Бул калп, мисалы мына мага калп айттыңыз. Менде простатит жок, простатит деген көө таңбасы. Мен кече эле простатаны текшерттим. Профессор Талант Ороскович мынага койду. Простата мен сонун, зыңк. Мынакей азыр анализди көрсөм мен сизге. Бул бир. Ашказанымда бир жумада 2 жолу орозо кармайм. Ашказаным зыңк, сонун, тазалап турам мен. Мен азыр орозо кармасам, сен ашказан оору дейсиң. Мен эч кандай ашказан калдым. Муундарым зыңк, мен өзүм спортсмен. Муунума бир менти бүгүп сөгүп бир аксаган эмесмин мен. Муундарым мындай, альхамдулилля бүгүн. Булар билет эле го менен муунум ооруйт десе. Бул калп. Элдин баарын ушундай эле башына айлантат экенсиң. Бул Кучала мусулмандык эмес, Кучаланы тетиякта аферисттер сатып атат. Тетиякта аферисттер ала берсин, бизге алып келбегиле. Кучала теке мекесин бир өзүн да тааныбайт биз. Мусулмандыктын мын тамгасына жолубайт ал Кучала. Өзүңүз дагы барыңыз, молдалар келип дем салды. Өзүңүз оорусуз.